Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly menen Müslüman bir tugandarım. Keşeki sabaklarda janakı janazada tayammum jönünde түшүнүк бергенбиz. Эми janaza jönünde de kıskaça men sizlerge aytıp keteyin. Janaza negizi bizde farz-ı kifaya bolуп эсептелет. Bizde farzlar ekiye bölünет. Farz-ı ayn, farz-ı kifaya dep koyat. Bul degeni kanday dese, misалы her bir adam özü atkara turgan iş. Misалы namaz farz-ı ayn, her bir adam okuş gerek. Orada farz-ı ayn. Эми ошол катарында мисалы жаназа намазы фарзи кифая. Кифая дегени bir канча адам арасынан бирөөсү аткарса, башкалардын милдети ошол жерден жокко чыгат. Мисалы bir айылга кабар келди, жаназага келди. Ошол айылдан бирөөсү келсе, ошол жаназага катышкандыгы үчүн башкалардын уже милдети уже эмне баягы жерден кетет. Милдет болбой калат башкаларга. Эми бул жерде жаназага атай келип атып, тамеки тартып же башка иштерди кылып өзү турат. Ошол өкүл болуп келип туруп бул жаназа окубагандыгы үчүн ошо айыл боюнча күнөөсү ошол кишиге түшөт да. Ошондуктан туугандар, ошо жаназага келгенден кийин жаназага туруш керек туугандар. Анткени пайгамбардын хадисинде келет го. Кимде ким ошол жаназага 40 адам намаз окуган таква адам туруп Аллах Тааладан шафаат сураса дейт, ошо жаназадагы 40 адамдын дейт, ошо шафаатын Аллах Таала сөзсүз кабыл кылат деген хадис бар. Андан кийин дагы bir hadisте келет. Кимде ким жаназаны окуса bir кыраат сооп жазылат. Көмгөнгө катыша турган болсо 2 кыраат сооп жазылат дейт. Сахабалар кыраат деген эмне десе, Ухуд тоосундай деди. Эми көбүнчө карасаңар, сен каяка барасың десе, Похоронго барам деген сөздөрдү айтат да. Похорон деген сөз өзү эмне? Мисалы эмне? Топурак салганы барамын, же болбосо жаназага барамын деген сөздү айтыш керек да негизи. Ошол жаназа деген сөздү айтсак болот. Ana misal Pohoronga baram saga unchpayбыз дагы анан иншалла, машалла десе кече интернетте жүргөндө ошондой сөздөрдү мыскылдайт да. Ошо Pohoronga барам деген сөздү мыскылдасак жарашат. Неге ал орусча болот атпайбы? Неге ал сөздү айтпайбыз? Топурак салганы барам дешибиз керек, жаназага барам дешибиз керек туугандар. Мына ошол нерсени дагы мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эскертип коеюн. Ошол нерсени мындай ойлонуп сүйлөйүк туугандар. Бизде толтура. Мисалы көрөбүз, эсил жок, тигини кыла бер. Ну ладно, макул. Короче деген сөздөрдү айтып жатат. Неге ал сөздөрдү айтпайсыңар? Ошол айтып аткандар. Мен келип турам эмне? Ошол иншалла, машалла деген сөздү аны дагы эмне өзгөртүп бир маскаралап айтып атат. Ал жерде эмне? Аллах кааласа деген сөз. Аллахтын Алланын ысымын, Аллахтын атын маскаралап атасың. Этият болуп сүйлөйлү ар бир сөздө. Аллах кааласа, Аллахтын каалаган, Аллах буйруса деген сөздөр ал сөздөр. Эми туугандар, эми жаназа жөнүндө да кыскача маалымат берип кетейин. Жаназа деген өзү негизи бизде эмне фарз-ы кифая дедик. Эми фарз-ы кифая деген кандай түшүндүрсөм? Мисалы 9-класска чейин окуш фарз-ы айын, 11-класска чейин окуш кифая да. Мындайча салыштырмалуу түрдө түшүндүргөндө. 9-класска чейин окуп, андан кийин лицейге барасыңбы, же бир башка бир кесиптик окуу жайга барасыңбы, ал өзүңдүн эркиң. Демек 9га чейин окуш бул не фарз-ы айын деп эсептелет. Ошондой эле фарз-ы айынга эмне кирет? Орозо, мисалы бизде намаздар бул фарз-ы айын, бул жаназа намазы, бул кифая. Эми жаназа намазы 4 такбирден турат туугандар. Биринчи ниет кылдым, 4 такбирлүү жаназа намазын окуганга Аллаху акбар деп ниет кылабыз. Бул биринчи такбир. Кол байлар дуасын айтабыз, субханакаллахумма айтабыз. Андан кийин Аллаху акбар деп экинчи такбир айтылат. Андан кийин намазда окулган баягы 2 салаватты айтабыз. Аллахумма солли ала Мухаммад, Аллахумма барик ала Мухаммад деп туруп, эмне? Ошо 2 салаватты айтып, Аллаху акбар деп туруп, үчүнчү такбирди айтабыз. Бирок эстете турган нерсе, ошо такбирлерди айтканда Аллаху акбар деп кол көтөрүлбөйт биздин мазхабда. Андан кийин 4-үнчү жаназанын дуасын окуйбуз. Жаназанын дуасын окуп жаттап алганыңыздар жакшы. Көпчүлүгүдө ушундай нерсе бар. Жаназаны окуганда ошо жаназа дуасын жаттабаш керек, окубаш керек деген карыялардын сөздөрү бар. Бири өлгөндө окуйт аны деп туруп, ошого жаттай албай калганда, жок, андай эмес баягы жерде. Эмне? Ошону жаттап алыш керек, өлгөндө окуй турган дуалар болуп эсептелет бул. Эми туугандар, мына билип алдык. Андан кийин Аллаху акбар деп 4-нчи такбирди айтып, эки жака бир салам берип, анан дуа кылабыз. Демек, бул эмне? Биринчи парз аткарылды. Андан кийин эмне? Биз ошол көмгөнгө катышсак дагы жакшыраак болот. Бул эмне? Экинчи сооп. Мына туугандар, жаназа жөнүндө кыскача маалымат ошол. Алла ыраазы болсун. Жаназага келгенде сөзсүз жаназага туруңуздар. Жаназа парз.